жаранды айтып иштегендер барбы? Барбы? Балдарбы? Бар. Мен эми жаштар тааныбайм. Ошолордун башында туруп жазап чыгарып аракет кылып атат. Ошентип аракет кылайлы. Ошондор бизде көбөйбөсө биздин Токтогулдун акыбалы азыр өтө начар. Кышы менен болсо көмүрдү болсо вообще Токтогул башы жок па, көз жок көйүк болуп калды. Мир деген бар ал эмне кактарып отурат билбейм. Жалгыз көзгө басар стадиондун акыбалы ошондой болду. Жана тренажердун свети болсо 6 лампочка кышы менен күйүп чыкты. Качан чарчаганда өзү өчкөндө өчтү. Жакында эле өчтү. Где-то 7-марттан кийин өчтү. Жадап лампочка күйүп бүттү окшойт. Анан эч ким карабайт райондор. Тиги алиги көмүрлөр болсо кышы менен өзү билген жерлерде кара көө болуп, аял кайсы жерге түшүрүп эле. Почти что районда как будто башы жок бакта, эч ким жок. Мында аким каякты карап отурат, мэр каякты карап атат. А телевизордон карасаң вообще аябай неме болуп атат. Биздин башка жерлерде ушундай өнүгүүлөр болуп атат да биздин Токтогулда эч нерсе жок. Ушундай Мен жалаң телевизордон көрүп, интернеттен көрүп жүрөсүзбү? Мен сени ошо тааныбайм, бир жолу көргөн элем, мына жерде бир чала бала сүйлөп аткан экенсиң бир учурда. Ошондо баягы неме эткен убакта бир көргөм, анан сен жаш бала турбайсың. Мен сени азыр телевизордон көргөн бойдон YouTube'дан көрөм да, телевизордон деле эмес, YouTube'дан көп көрөм. Анан ошо ойдон божомолдон, ушу болот деген бала экен деп. Анан кийин как раз жанагы жогорку кеңешке эме болбоду. Ошондо сенин немеңди издедим мен, афишаңды. Издедим, ана жактан таптым. Кайерге бир жерге келипсиң го, тетигиндеги алыс жерге. Ал эле тарапта. Ошо жерден бир жерден тапсаң. Автовокзалдын жанында, анда да бир буруураак жерде экен эми. Сен акчаң жок, сага эч ким орун бербейт. Анан ошо жерге илиптесиң, таптым да сен экинчи орунда экенсиң. Ошого барып, как раз ошого салдым мен. Ушу кой, ушу бала район үчүн күйүп бышкан жаш жигит экен, патриот экен деп ошентип салдым, сени колдодум да. Өзүм немелериммен да айттым, бир экөөнү ушу балага салгыла. Жана Сарпаштын тиги булар жөнүндө мен вообще 100% кошулам да. Ошону көтөрүп чыккан районда эч ким жок болуп атпайбы? Билбейм, бул райондогулар эмне бар эле, эмне унчукпас болуп калганбы? Сага мен тийбей, мага сен тийбейин деп эле жашап эле. Эч биздин районда мына эми азыр эле мурда мен 3 жылдан бери чычканга барам, чычкандагы эмелерди, сүттөрдү, малдын сүттөрүн талаштыктар жыйнап кетет. Ал жерге барсаң, баягыда каймак жеп, айран сүт ичип келе турган эчтеке жок, только бэйнин кымыздын сүтүн ичесиң, башка эч нерсе жок. Калгандарын болсо талаштыктар чогултуп кетет. Эмне? Бизге Токтогулда жок дегенде бир мини завод ачып койсо болбойбу? Мини кичинекей эле. Ал жөнүндө ойлонгон эч ким жок. Даже өздөрү окуу чукпай эле отурушат. Анан нандарды болсо көрүнгөн жерде түтөтүп аябай жаап атат. Аларды ирилештирип, хотя жок дегенде хлеб завод, бир кичинекей мини хлеб завод ачып койсо болбойбу? Шаар болду, район болуптур. Ал статус алганына шаар болгонуна уже 10 жыл болуптур. 10 жылдан бери эмне? Только болгону налогду көбөйттү, налогторду көбөйттү, башка эч кандай жумушчу орун, эчтеке жок. Эми мына биздин базардын тетиги жерди көрүп атасың да. Ушул жерге келсең, вообще тозоктун отуна түшкөндөй болосуң. Өтө албайсың, мен каякта жүрөм деп ойлоносуң. Мына бuyakта келсең кенен чонор тиги жерге, неужели ошону бир мындай неметип койгонго жарабайт дейт? Коопсуздук. Аябай жакшы эмес. Мына машиналар үйлгөн, ыллай өлө тургандай. Вообще туура эмес. Айланай чагы рахмат. Сендей балдар көп болсо экен дейм, мен ошону таппайм. Анан ойлоном, биздин Токтогулдар эле YouTube'га мындай түз чыга турган бир ушундай айтып ачып койсо болот эле балдар. Ушундай неужели жок? Башка жерлерден түз чыгышат. Анагы жана кабарчылар болсо ар жерге барат экен, аларды 10 000 сомго жалдап келдик деп бир жолу тиги Токтогул Торкендикти айтты, Алтынай Арстанбекова дегенде. Андай биздин акчабыз жок дем, алдай журналисттерди бир көз карандысында жалдап келели десек. Анан ушундай Токтогулдун акыбалы өтө начар. Токтогул үчүн күйгөн эч ким жок. Сен өлгөндөн кийин бизге корреспондент да келбейт. Илгер Аманжанов деген журнал эме бар болчу. Кабарчы, тиги телевизор, немеге кабарчы болчу, телевизорго. Анан ал өлгөнүнө деле 30 жыл болду. Андан да өрөшчүдө азыр биз 300 км алыспыз да. Же Бишкектен эч ким келип бизден кабар албайт, же Жалал Абадтан эч ким келип бизден кабар албайт. Айтайын десе эч нерсе деле жок дем, журналист келейин десе биздин эмнебизди айтат. Эчтеке болбосо же эч нерсе жок. Мен мисалы укпай атам эчтеке. Рахмат эже. Ушундай. Анан сен ушундай экенсиң, улуп Кудай буйрса, ошентиш керек. Көп переживать этпейсиң, акырын-акырындан өзгөрөт баардыгы. Кудай кааласа, ооба. Ошондой. Кандай ушул ишенич артып аткан болсоңуз, ошентип жаңы жүздөрдү колдоп, бүтмөлөп коюңуз. Чыксын. Атайым мен карадым, мына жерде 12 сүрөт илинип турган экен. Булар кимдер болду экен деп карасам, бирөөсүн тааныбайт экен. 3 жаштар экен. Ошо улум ошондой жакшы ишил. Мен Кудай кааласа биз деле оңолуп каларбыз. Кантип эле биз ошо эмеден замандан, ушу немеден аркада калбасак дейбиз да, биз делечи. Ошолордун эле агымы менен кошо ушундай бизде деле көп өзгөрүүлөр, жаңыруулар болсо, ар эле качанга чейин ушу же өчкөндөр эле жашай берет.
Токтогулда. Теңсиздик болду. Коррупция өнүктү чындыгында. Гүлдеп кетти коррупция. Сиз Өзгөчө айткандай, биздин Токтогулда вообще жаман. Эч ким келбей атат. Акыркы мисалы мына шаар болгондон баштап иш кылган адам азыраак, тоногон көбүрөөк болуп кетти. Ошондой. Бөлүшкөндөр көбүрөөк, урдагандар көбүрөөк болуп кетти да. Токтогулда өзгөчө жөн эле коррупция ушундай гүлдөп атат. Аябай. Эч ким келбей атат Токтогулга. Акырын тизгиндейбиз. Кудай кааласа, жаштар өсүп жетилсеңер. Рахмат эжан да.